Бүгін Ысыкөл райондық сотында 1 жылдай уақыттан бері қамақта жатқан Бостери айылының 12 жаш жігітіне байланыштуу алгачкы соттук отуруму болду. Ага 12 баланын тагдырына кайдыгер карабаган. Бостери айылынын жашоочулары, урук тууганы жана ата-энелери келишкен. Алар бийликтин бир бутагы болгон соттон бир нерселе талап кылып жатышат. Алар бул окуяга тиешеси бар тараптардын катышуусунда ачык айкын адилеттүү мыйзам чегинде соттук процесстин өтүүсүн талап кылышып, райондук соттун имаратынын алдына чогулушту. Бизден өткөн журналисттик иликтөөбүздө айыпталып жаткан 12 жигиттин жакындары соттун ачык айкын өтүшүн талап кылышкан. Бирок бүгүнкү соттук отурум онлайн форматында жабык эшик артында өттү. Сот бизге ачык өтүшүнө жана видео съемкага тоскоолдук кылып атат. Мынакей мыйзам 275-берени алдын ала угуу тараптардын катышуусуз менен жабык сот отурумунда судья тарабынан жүргүзүлөт. Ошондуктан сиз барыңыздар чечишиңиз керек. Сот процесси үчүн жабык боло турган жөнүндө сиз бизге түшүндүрүп берип коюңуз. Кылмыш жазуу кодексинде көрсөтүлгөн 270-беренесинде оор кылмыш иштери жабык сот отурумунда каралат. Айыпталып жаткан тарап соттук процесстин ачык өтүүсүн талап кылганы жана бул талап аткарылбай четке кагылганына карабастан мыйзамга баш ийип, судьянын жардамчысынын айткан талабын аткарып, соттук залдан чыгып кетишти. Биз соттун айтканын аткарабыз, биз мыйзамды сактайбыз. Туура, биз сот мыйзамын сактайбыз. Сот эмне деген талап койсо ошону аткарабыз. Мыйзамды сактайбыз. Мыйзамды чындык менен келе атабыз да, жүргүнө. Сот имаратынын алдына чогулгандар адилеттүүлүктү талап кылып, ар кандай плакаттарды жазып алышкан. Биздин балдар 100 жылдан бери жатат. Андай ак болсо сака өзү келип көрүнүп, жаракатын көрсөтүп элге көрүнбөйбү? Же саканын аркасынан түшүп алган деп акта террористтер бар. Энеден ачты балдары күтүп атат. Инвалид кайнын да күтүп атат. Карашып бергиле, туура чечим чыгаргыла, балдарды да чыгаргыла. 20-жылы 20 апрелде болуп кеткен окуя Бостериге кара жапты. Сака, сен ушул маселени туура өзүң чечим чыгарып койсоң болмок. Түбөлүккө кетти бул. Тарыхка кара сөздөр менен жазылып калды. Мен түздөн түз баламан айрылып калганыма сен таекеңди күнөөлөймүн. Жанакы сен туура эмес жолго, туура эмес багытка салып аткан адамдарды мен түздөн түз мен баламдын өлүмүнө күнөөлүү деп эсептеймин. Бостериликтердин жанын карчырып, адилеттүүлүктү талап кылып жатканынын жайы бар. Анткени айыпталып жаткан 12 жигиттин бирөөсүнүн жубайына милиция кызматкерлери тарабынан көз көрүнө жасалма жол менен үйүнө баңгизат ташташкан. Ал эми башка бирисинин үйүнө келип, аялын кичинекей балдарынын көзүнчө коркутуп, батирине граната жана мылтыктын 9 угун атайлап ташташып, кайра эле протокол түзүп, аялым балдарың менен камалып кетесиң деп коркутушкан. Жалпылап айтканда тергөө амалдары өтө ыплас деңгээлде жүргөн. Жана 4 чийеде балдары бар жаш келинди октары сактоо беренеси боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартышкан. Ал эми жогоруда айтып өткөн баңгизат ташталган аялдын кылмышын күч органдары өздөрү ыргытып, кайра өзүлөрү далилдей албай коюшкан. Бул айыл тургунунун айтымында милиция кызматкерлери азыркы күнгө чейин ар кандай жолдор менен тынчын алып коркутуп жүрүшөт. Жакындардын айтымында камалып жаткан балдарды ушундай ыплас ыкма менен жарга такап оор кылмыштарды мойнуна алдырышкан. Үйгө милиция келип, мен 4 балам менен отурган жерден обыск кылып, 9 ок, 1 гранатаны таштап, ошону үйдөн таптык деп жазып кетишти, показания кылып. Анан мен сотко барып, аны менин мойнума илип коюшту. Чындыкка жараш ишенгенге да болбойт экен да. Болбойт, ал деген видеого түшкөн. Мен ошондо эле айткам, подбросили. Бул бизде жок болчу. Балдар турган үйгө кандай ушундай алып келесиңер, бети жоктор деп алар менен урушкам ошондо эле. Мен үйүмө наркотик ташташып, анан силердин үйүңөрдөн чыкты деди. Мен мындай нерсе болгон жок. Анын 1,5 саат мурун ал жерди мен жууп тазалаган болчумун. Иштеке жок болчу андай жерде. Андан кийин 1,5 сааттан кийин ошол нерсе чыкты. Чыкканда жок, ан нерсе болгон жок. Сен могу жерге кол коесуң. Кол койбосоң азыр кетпейбиз дейт. Үйдө кенедей 4 балам менен эле бар болчумун. Жолдошум да үйдө жок болчу. Карыган кайненем бар болчу. Коркконумдан кол койдум. Калчылдап жаман болуп өзүм. Азырга чейин мынакей мен ал бала мындай
силердин үйүңөрдө ушул нерсе болгон нерсе деп айтты анан мен. Бирок алар далилдей алышпады. Сиз алардын таштаганын көрүп калдыңыз, туура? Ооба, монтип эле колун монтип эле ал жерде жок болчу, мен жарым саат мурун тазалап жууп. Алар сиздин күнөөң ошол жасалма актиги ыргытканын алар далилдей алышкан жок өздөрү, Жок, далилдей алган жок. Мындай нерсе болбойт мен. Сиз аябай коркутуштуу? Коркутуштуу, Эмне деп коркутуштуу? Мо чыкпады бул нерсе. Анан кийин эмне биз тыштамак белек, жана эле сырттан биз. Сиз деген тияка барасыз, анда мойнуңузга аласыз, туура келет ошол нерсе деген жок, андай болбойт. Мен андай нерсени кармабайм. Мен Кудайдан корккон аялмын, мен Кудайдан корком десем. Чыгарар замат эле булар үйүнө, ал баланын үйүнө эми күлкү келерлик нерсе да. Ким, кайсы адам, ким гана болбосун. Бул тарыхта болбойт го. Ичине ал уш баланын үйүнө октары, граната ыргытышат. Эми элестетиңиз, мен 4 балам бар. Мен үйгө 2 комната квартирада турам. 4 бала 2 комната үй, өтө тар территория. Анан ошол жака мен граната алып келем. Бул акылга сыйбайт да. Кандай гана адам болбосун. Мен перзентиңе, уулуңа билет да. Октары көтөрүп келген адам бул бала бир нерсе болуп кетет деген түшүнөт да. Бул дагы болбогон нерсе. Ушунчалык жасалган зээнинге. Айыпталып жаткан 12 баланын ата-энелери, үй бүлөлөрү, жакындары, туугандары 1 жылдан бери көрбөгөн азапты көрүп, соттук процессти чыдамсыздык менен күтүп келишкенин жана экинчи тараптын да сотко келүүсүн талап кылышууда. Ушул байкуш энелердин 1 эмес 2ден балдары 99 бабиче көзү көрбөй калды. Таяк менен басып жүрөт. Небереси үчүн. 4 небереси ошол жакта. Такыр баса албай калды ал апа. Ой, окуучулардын көзүн эле көрсөм ар дүйнөгө кетейин деп ойлойт ал апа. Ошон үчүн адилеттүү биздин президент адилеттүү сотторго адилеттүүлүк кылып балдарды үй камагына алобу, соттойсуңарбы, иши кылып адилеттүүлүк. Садыр Жапаров балам. Сиз өзүңүздүн оозуңуздан укпадык беле. Эгерде жертва болбосо, бала өлбөсө, жакшынакай эле экен, ошо көргөзүп, анан үй камагына чыгарам деген сөзүңүз бар эле. Ошо адилеттүү кылып коюңуздарды суранабыз. Бир эл бир журтпуз. Эми мамтып экиге бөлүнүп, экиге эл ажырап жакшы болбой атабыз. Мына 1 жыл болду балдардын жатканына. Эмгиче сот болбойт. Же соттобойт, же камабайт, же чыгарбайт. Жабырланчы жок. Мына 1 жыл болду балдар. Чыга элек. Дагы 1 жыл, дагы 2 жыл балдар жатса деле жана Сака деген, Марат Сагынат деген келбейт бу жерге качып. Ал эркек эмес, эркектин сапаты жок. О эркекте жүрүш керек. Аялы менен тиги кайненесинин этегине жашын алып жүрөт үшүнчүк. Жабык эшик артында онлайн форматында өткөн соттук процесс жарым сааттан ашык убакытка созулду. 12 баланын жактоочусу Руслан Дараев төмөнкүлөргө токтолду. Атлошка кылдык, себеп дегени 12ден бирөөсү Бишкекте болуп атпайбы СИЗОдо. Ал толук менен балдар болбогон үчүн караганга мүмкүнчүлүк жок да. Анан азыр өтүнүш киргилди, адвокаттар Бишкек СИЗО 3төн Чолпонтайга тапкан балдарды алып келип туруп, анан өздөрү сотко катышып, ошолор менен чогуу Түз сот болсун деп. Сот болсун деп эметти. Маалым болгондой соттук процесске түздөн-түз расмий тиешеси бар жабырлануучу тараптан эч ким келбегендигине байланыштуу процесс апрель айынын орто ченине жылды. Биз процесс KG маалымат сайты бул окуянын жүрүшүнө тыкыр көзөмөл салып, коомчулукту кабардар кылып турмакчыбыз.